Саламатсыздар дагы бир жолу курс тууралуу, акылман тууралуу маалымат бере кетейин. Негизи бул курс өзү акылман тестине даярдайбыз, эми математика боюнча. Анан бешинчи, алтынчы класстар үчүн, андан кичинекейликтер даярданабыз десе, алар үчүн деле баардыгы үчүн даярданса болот. Негизи акылман лицей жөнүндө айта кетелик, бул эмне лицей? Бул Садыр Жапаров президентибиз өзү бул лицейди курду. Эң күчтүү, Кыргызстандын эң күчтүү окуучулары ушул жерде окуйт деп. Тест кандай болот? Тест 3 турдан болот. Биринчи, экинчи тур онлайн. Көрүп жатасыздар, математика, логика, кыргыз тили, орус тили, тарых ушулар болот. Мен бул жерде кайсынан канча суроо келет ошону да жаза кетейин. Так, математикадан 25 суроо, логикадан 15 суроо, кыргыз тилден 15 суроо, орус тилден 10, тарыхтан 10. Ошондо 40, 55, 75. Жалпы 75 суроо. Биринчи турдан дагы, экинчи турдан дагы онлайн болот. Үчүнчү тур математикадан 25 суроо, логикадан 15 суроо, кыргыз тил 20, англис тил 20. Жалпысынан 80 суроо болот. Бул үчүнчү тур офлайн болот. Ооба, сабактар сакталат. Анан тестти ошол келе жаткан апрелде кимдер тапшыра алат? Билесиздер, азыркы бешинчи класс бүткөндөр азыр жай уже 5тен 7ге секиришет да. Булар апрелде сөзсүз түрдө 100% тест тапшыра алышат. 5тен 7ге секиргендер 12 жылдык. 6дан 7ге секиргендерге белгисиз. Алар быйыл тапшырышты, өткөн өттү, өтпөгөн өтпөдү. Эгерде жаңы филиал ачылып калса, ошол азыркы 6 класстар тапшыра алышат. Эми баштайлык, курс тууралуу сабактын аягында дагы айта кетем. Азыр ошол Акылман лицейинде келген суроолор же окшош суроолор, примерно кандай суроолор келет, ошолорду көргөзөбүз. Мунун логикасы өтө эле айырмаланат башка эмелерден караганда, суроолордон. Мисалы үчүн могул суроону келе карайлык баарыбыз. Жообун билсеңер жазып койсоңор болот. Эми негизи бул деген бизде эмеде жок да. Сабактардачы мында өтпөйбүз. Мына 11ге 11ди көбөйтүп атат, 4 болуп атат. Эмеге экранга жазбайбыз? Экранга жазбайбыз. Эч кимге жазбаңыздар экранга. А то баарыңар жазсаңыздар эметип калат. Чатка эле, бир нерсе болсо чатка эле жазгыла. Мына 11ге 11ди көбөйтсөк 4 болбойт, билесиңер. 33ке 33тү көбөйтсөк 36 болбойт дегендейчи. Оны алды. Эми муну билет экенсиңер. Ооба. Бул жердин логикасы мындай болчу. 0,2 кошулуп атат. То есть 11 менен 11 эмес, 1ге 1 кошулуп атат. 2, жанындагы 2 1ге 1 кошулуп атат. 2, аларды көбөйтөбүз, барабар 4 болуп атат. Бул жерден дагы 3кө 3тү кошобуз 6, 3кө 3тү кошобуз 6, 6ны көбөйтөбүз 36. 5ке 5ти көбөйтөбүз 10, 5ке 5ти көбөйтөбүз 10, кошобуз 10. Андан кийин 10го 10ду көбөйтөбүз 100. 2 2-ни кошобуз 4, 2 2-ни кошобуз 4, 4кө 4тү көбөйтөбүз 16. Чатка жазгандарын көбүңөр туура чыгарыңар. Туура жооп 16 болмок. Жазып алгыла азыр. Бул негизи өтө деле оор суроо эмес, мындан дагы оор суроолор бар. Аларды дагы азыр өтөбүз. Так, тоже ушундай кандайдыр бир ирет менен жазган логика бар бул жерде. Мындай 135.791, 113.579 деп ушинтип кетет экен.
Байкай турган болсок, бул жерде эмне болуп атат? Э, Ошол эле цифралар колдонулуп жатат, ошол эле цифралар колдонулуп жатат. Бирок бир айырмасы бар экен, жылдырылып атат да. Орундар жылып атат. Мисалы үчүн могул жерди карасаңар, өйдөдөн ылдый жаза турган болсок, мисалы үчүн 1, 3, 5, 7, 9, 1, астындагы болсо 1, 1, 3, 5, 7, 9. Андан кийинкиси 9, 1, 1, 3, 5, 7. Мындай. Байкасаңар, эмелер цифралар оңго бир аз жылып атат. То есть мында 5 бул жерде болчу, биякта туруп калды. Анан бул жерде туруп калды. То есть оң жака бирден жылат экен. Ар бир санча мындай. Оң жака бирден монтип жылат экен. Ар бир кийинки сан сайын. Ошондо кийинкисинде 0,9 бул жерге жылып калат. 9 бул жерге, бирлер бул жерге, 3, 5, анан башындагы 7 бул жерге. Ушунда 791.135 Г варианты болот экен. Эми бул жерде көрүнбөптүр. Ушул болот. Так, могул эмени айтып коеюн. М, Бул да жеңил, муну көбүңөр чыгара деп ойлойм. Бул өтө эле жеңил. Так, 22-ден 21 болуп калыптыр, бирди кемитилиптир, -1. Минустарды астына жазалык. 21-ден 23 2 кошулуптур. Анан кайра 1 кемитилиптир, 2 кошулуптур, 1 кемитилиптир. Анан 2 кошобуз, кайра ошол порядок менен кетип атат да. Бул дагы ошол Г варианты болуп калат. 25 кийинкисинде 2-ни кошобуз, 25 болот. Көбүңөр кайра туура чыгардыңар ушу жазгандардын арасынан. М, Монда көбү ката чыгарат. Ушуну жазып көрүлө биринчи чатка. Жообун. 225 менен 300'ün ортосунда, бирок көбүңөр 225 дептиңер. Мейли, варианттарыңа жаза бергиле азыр мен көргөзүп берем. Ушул суроо биринчи дагы, экинчи турда дагы келди да. Ошо быйыл Акылман лицейининчи тестинде. 225, 300. Көбүңөр 225, азыңар 300 дедиңер. Мындай болот. Эмне үчүн 225 деп атасыңар, мен түшүнүп атам аны. Анткени 150 сом төлөдү, анан кайра ушунун жарымы 75, анан барабар 225 деп атасыңар да. Логикаңар ушундай болуп атат. Бирок бул чыгарылыш туура эмес.
Эмнеге? Келе силердики эгер туура болгондо ошол 225 дегенче, анда китептин баасы 225 болуп атпайбы? Китептин баасы 225, 150 төлөптүр. Анан китептин жарымынын баасы деп атпайбы? Жарымынын баасы 112 жарым болгон үчүн экөөнү коштук 225 болбойт. Мунун теңдеме менен чыгарабыз. Китепке 150 сом төлөштү. Китептин баасы X деп коелук биз. Китептин баасы X на. За книгу заплатили 150 сом, еще половину стоимости. То есть китеп үчүн 150 сом төлөштү. Анан баанын жарымын төлөдү. То есть баа X болсо, анын жарымы X бөлүнгөн 2. Жарымын төлөп атат. Ошондо эмне болуп атат? Китептин баасы болуп атат. Ушундай теңдеме бизде. И бул жерден кандай болуп атат? 150 сом бул барабар x бөлүнгөн 2-ни оң жакка өткөрсөк, x'тен x бөлүнгөн 2-ни кемитебиз. Же болбосо логика жактан карай турган болсок, бүтүн китептен жарымын кемитсек, жарымы калат да. То есть ошол 150 сом бул китептин жарымы экен да, x бөлүнгөн 2. Демек ошол x 300гө барабар. Китеп өзү 300 сом турат. В варианты. Эми текшерип көрө турган болсок, китеп үчүн 150 сом төлөдү. Анан жарым баасын төлөп атпайбы? То есть китеп 300 сом, анын жарым баасы 150 сом. 150гө 150-ни кошобуз, эмне болуп атат? 300 болуп жатат. Туура жооп 300. Же болбосо кийинки ушундай суроо келип калганда, дагы жарымы төлөдү дегенде ошо 150-ни эле 2-ге көбөйтүп 300 деп атап койсоңор болот. М. Муну өзүңөр чыгаргыла эми баарыңар. Ошо эметтиңер деп ойлойм, түшүндүңөр деп ойлойм. Так, акылманга ушул келген кайдан билдиңиз дейт, суроолор барбы сизде? Ооба, суроолор бар менде. Быйыл тест болду да. Ошол тесттен мен тааныштарым киришкен, акылман тестине киришкен, ошол жерден суроолорду эметип калганбыз. Бирок биринчи, экинчи турдуку бар да, үчүнчү турдуку оффлайн болгон үчүн жок. Туура, баарыңар 2400 деп туура таптыңар, ошо 1200 деле экиге көбөйтүп койсок болот, 2400. Же болбосо теңдеме катары чыгара турган болсок, 1200гө жарымын кошобуз. Бул барабар бүтүн велосипед болуп калат. Ошондо 1200 барабар x минус x бөлүнгөн 2, 1200 барабар x бөлүнгөн 2, анан 2400 барабар x болот. Ошо Б варианты туура. Так, жөнөкөй сан, простые числа. Ушул боюнча бир аз кененирээк түшүндүрүп бергим келип жатат. Себеби дегенде, көп жерде ошол жөнөкөй сандарды, ошо простые числа, ошону көп мындай маанилүүдөй көрбөй калып жатышат да, биздин окуучуларчы. Келе жөнөкөй сан эмне экенин биринчи түшүндүрөлүк, анан ошол менен тиешелүү суроолор келет бизде азыр. Жөнөкөй сан булар билгендер бар болуш керек, эки гана бөлүнө турган саны бар. Мисал үчүн, бир эки деген, так азыр эки деген эме болсо, эки кайсы сандарга бөлүнөт? Эки бирге жана экиге эле бөлүнөт. Аны каяктан билебиз? Экини экиге бөлсөк бир, экини бирге бөлсөк эки, то есть биринчи экини бирге бөлөбүз эки, экини экиге бөлсөк бир болот. Үчтүкү да ошондой, бир менен үчкө гана бөлүнөт. Үчтү бирге бөлөбүз үч, үчтү үчкө бөлөбүз, анан бир. Төрт болсо бирге, экиге, анан төрткө бөлүнөт, Төрттү бирге бөлсөк төрт,
Төртті екіге бөлсек 2, төртті төртке бөлсек 1. То есть ушул эки бөлүнө турган сан болсо мына булар жөнөкөй сан, 2 жөнөкөй сан, 3 жөнөкөй сан, простое число. 4 болсо жөнөкөй сан эмес. 4 жөнөкөй сан эмес. 5 жөнөкөй сан. 5 1-ге, анан 5-ке бөлүнөт. Бул 5 жөнөкөй сан. 6 жөнөкөй сан эмес. 1, 2, 3, 6-га бөлүнөт. Бул 6 жөнөкөй сан эмес. Э, Ошентип өзүңөр дальше 10-го чейин, 20-га чейин кете берсеңер болот. Так, мындай сабактан сырткары эме суроолор жазып атасыңар чаткачы. Мен сабак учурунда түшүндүрүп бергенде бир аз силердин суроолоруңарга жооп бербей калам да. Ошон үчүн атайын курс тууралуу мен аягында сүйлөйм. Ошондо ошо сабактан сырткары суроолоруңарды сурасаңар, курс тууралуу, акча тууралуу, башка суроолордучу. Эми айтып атпадымбы, Акылман лицейинин эмеси башка, бир аз башкачараак деп, логикасы. Мисалы үчүн нол суроо, 26 суроо деген, суроо 26-75-тен бул Акылман лицейин ошол онлайн келгенде мен бул жерден просто скриншот алып алгам да. Прям ошол суроолор булар. Эми ушул суроо келген. Прям эгер ушундай суроо 26-75 деп ушундай келген, булар Акылман лицейине келген суроолор. Эми өзүңөр таап көргүлө. Ушул А, Б, В, Г вариантынын арасынан кайсынысы лишний деп атат, кайсынысы ашыкча, какой из них лишний? Так, А дейт, Б дейт. Агай мен түшүндүм дейт. Жакшы түшүндүм болсоңор. 12 минут эки, ооба. Көбүңөр туура чыгарып атасыңар. Варианттарыңа жаза бергиле, азыр мен эметип берем, көргөзүп берем. Так, жакшы. Чыгаралык буларды. 12-ден 2-ни кемитебиз. 10 болот. 9-ду 3-кө бөлөбүз. 3 болот. 5-ке 2-ни кошобуз. 7, 1-ге 2-ни кошобуз. 3. Эми, мен айтпадымбы, эгерде ушундай таптакыр түшүнүксүз болсо, эми бул жерден карайбыз да. 10, 3, 7, 3. Кайсынысы лишний, Жөнөкөй сандар дегендерди карайбыз. Айтпадымбы азыр? 2 бул жөнөкөй сан. 3 жөнөкөй сан. 4 деген жөнөкөй сан эмес, курама сан. Ылдыйкыда жөнөкөй сан эмес, өйдө жака жөнөкөй сандарды жазып атам. 5 жөнөкөй сан. Вверху я пишу простые числа, вот, жөнөкөй сан. 6 курама сан. 7 жөнөкөй сан, 7 анткени башка санга бөлүнбөйт. 1-ге, 2-ге. 1-ге жана өзүнө. 8 курама сан, 9 курама сан, 10 дагы курама сан. То есть 10 деген 1-ге бөлүнөт, 2-ге бөлүнөт, 5-ке бөлүнөт, 10-го бөлүнөт да. А монун баары жөнөкөй сан болуп атпайбы? Бул 1-ге, анан 3-кө эле бөлүнөт. Бул 1-ге, анан 7-ге бөлүнөт. Бул 1-ге, анан 3-кө бөлүнөт. То есть бул жөнөкөй, Б вариант жөнөкөй, В вариант жөнөкөй, Г вариант жөнөкөй сан, А вариант жөнөкөй сан эмес, курама сан болот. Ошон үчүн могу суроодо туура жооп А варианты болот. Бирок көбүңөр туура чыгардыңар, азаматсыңар. Жакшы. Ушул дагы суроо келген. Тизмеден ашыкчасын тапкан. Ушулардын кайсынысы лишний? Так. А, Б дейт. Көбүңөр А деп атасыңар да, бирок. Бул 6-класстын тести. Бул 6-класстын тести. Так, Г, А дейт. Келе, мен эми көргөзүп берейин.
Кошобуз, бирге бирди кошобуз эки, эки экини кошобуз төрт, алты, сегиз. Эми эки, төрт, алты, сегиз бири бирине окшош эле сандар да, бул жерден каяктан билмей элек. Анан жанакы мен айткан жөнөкөй сан дегенге келебиз. Эки айтып коеюн жөнөкөй сан. Эки бирге бөлүнөт, анан экиге бөлүнөт. Болду. Башка бир санга бөлүнбөйт. Бул жөнөкөй сан. Ж деп коем, жөнөкөй сан. Простое число. Төрт бирге бөлсөк болот, экиге бөлсөк болот, төрткө бөлсөк болот. Төрт деген уже жөнөкөй сан болбой калды. Курама сан деп коебуз. Жөнөкөй сан эместерди курама сан. К. Или составное число на русском. Непростое число. Алты дагы жөнөкөй сан эмес. Алты бирге бөлөбүз, экиге бөлөбүз, үчкө, анан алтыга бөлүнөт. Бул дагы курама сан. И сегиз дагы бир, эки, төрт, сегизге бөлүнөт. Бул дагы жөнөкөй сан эмес. Демек, бул жерде наоборот. Бир эле жөнөкөй сан болду, ошол лишний, ашыкча. А варианты болуп калат бул жерде. М. Так, кеттик эле кийинки суроого. Көйнөктөргө бардык топчулардын ондон жети бөлүгү тигилгенден кийин дагы 21 даана тигүүгө туура келет дейт. Көйнөктөрдө жалпысынан канча топчу болгон? После того, как на рубашке пришили 70 всех пуговиц, осталось пришить еще 21 штук дейт. 21 штуку. Сколько всего пуговиц будет на рубашках? Так, варианттарыңар барбы, силердикин келе карап коеюн. Түшүндүм дейт, жакшы. Алайын 70. Мгм. 70. Хорошо. Чатта урушпайбыз, Варианттарыңар келип атат. Аз түшүндүрөм. Мындай деп атат. Бардык топчулардын негизи бул бир эле а менен жазылат. Бардык топчулардын 10-7 бөлүгү дейт. То есть 10 бөлүктүн 10 бөлүк бар да. Так, 10 бөлүк болсо 5ке бөлүшкө болот. Мындай. Мына 10 бөлүк кылып бөлдүм да. 10 бөлүктүн 7-си тигилиптир, үстүнө жетип турат. Нол 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ушинтип боёгондорун тигилгендер деп коелук да. Жетөө тигилиптир, анан дагы 21 даана калыптыр. То есть бирок бизде 3 эле бөлүк бар. 3 бөлүктө 21 даана дейт. 21 штук на трех частях. 21-ди 3кө бөлөбүз, барабар 7. То есть ар бир бөлүктө 7ден бар экен да. Бул жерде 7, бул жерде 7, бул жерде 7. Ар биринде 7ден. Анан демек ушул боелгондордо, то есть тигилгендерде дагы 7ден болчу да, ар бирөөндө тигилген 7ден болчу. Көйнөктөрү жалпысынан канча болгон? Жалпысынан 10 бөлүк болчу, ар бирөө 7ден деп эсептесек, ошондо 70 болуп атат. А варианты туура. Так, 30 дептисиңер көңүр. И 70 дегендер бар экен, 70 дегендер туура. Бул суроону азыркыга окшош чыгарып көргүлө. Урок когда закончится дейт? 11ден бир аз өтүп закончится урок.
Так, хорошо, эмете берейин, башкалар да күтүп калышты окшойт. Көргөзө берейин. Келе, түшүнбөй калдым дегенде дагы бир сыйра карагыла. Бардык китептердин 9-дан 4 бөлүгү дейт. То есть 9 бөлүк бар, мындайча айтканда. Мондай бир эмне деп коелук? Комната деп коелук. Аны 9га бөлөбүз. Бардык китептерди ошо 9, мындайча айтканда, топко бөлүп койдук да. Анын 4 бөлүгү текчеге коюлуп турду. Үстүндөгү 4 бөлүгү мына. Бул боелгондор текчеге коюлду. 1, 2, 3, 4 бөлүгү текчеге коюлгандан кийин дагы 35 китепти жайгаштыруу керек болчу. То есть дагы 35. Калгандар 35. 5 бөлүк бар да. 35ти 5ке бөлөбүз. Барабар 7. Ар бир калган бөлүктө 7ден китеп калыптыр. Мына 7, 7, 7, 7 баарын кошсок 35. Жалпысынан эмне болуп атат? 9 бөлүк бар. Бардыгы канча китеп болгону деп атпайбы? 9ду 7ге көбөйтөбүз. Эмне болуп атат? 63. А варианты туура. Көрдүңөрбү мына? Бул жердеги суроолор башкача берилген. Көрдүңөрбү мында? Момдай болуп, суроо момдай деп жанакындай бир прогресс эмелери көргөзүлгөн да. Бул Акылман лицейинин өзүнүн суроосу. Мен просто скрин кылып алгам. Могул суроо башкачараак. Муну болсо өзүм жазып, силерге окшоштуруп көргө эмет бердим да. Ошондон билсеңер болот. Так, бөлмөгө 6 окуучу кирди дейт. Алардын ар бири, калган ар бир окуучу менен бирден гана кол алышты. Эми саламдашасыңар, учурашып, колун кармашып. Жалпы канча кол алышуу болду дейт. В комнату вошли 6 учеников. Каждый из них поздоровался рукопожатием с каждым другим учеником ровно один раз. Сколько всего рукопожатий произошло? М, Бул да кызыктуу, окшош суроо. Так, 15 дегендер бар, 30 дегендер бар, 12 дегендер бар, 30 дегендер бар. 30 болуп атат көбү. 12. 80, жок. Так, 12. 60% 30 деп атат, 30% 12 деп атат, 10% 15 дегендей болуп атат да. Мен чатты караганым боюнча 18 дегендер жок. Дээрлик. Дегендер. Эмени жазып атпайсыңарбы? Варианттардычы бир эле жолу жазып койсоңор, бир эле окуучулар кечке эле жаза бербей, анткени бизде мына 187 окуучуга сабак берип атам бир убактачы. Анан ошондуктан кичине эметип атат. М, Түшүндүрүп берем. Так, келгиле. Мен көрүшүм боюнча где-то канча дейлик? Бир 55%ыңар эме дедиңер, 30 дедиңер. Мындай болуп атат. Жашоодон алынган бир эме катары, маселе катары элестете бергиле. 6 окуучу, эмне деп коелук? Биринчи окуучу, номер 1 окуучу, экинчи окуучу, үчүнчү окуучу, төртүнчү окуучу, бешинчи окуучу, алтынчы окуучу. 6 окуучу бири-бири менен учурашат. Келгиле санап берейин. Мындай да, биринчи окуучу барып экинчи окуучу менен саламдашат. Бул бир болду. Үчүнчү окуучу менен саламдашат. 2 болду. Төртүнчү окуучу менен саламдашат. 3 болду. 4, анан 5. Көрдүңөрбү? Биринчи окуучу калган бешөө менен саламдашат. Жазып коелук 5 депчи. Болду. Биринчи окуучу башка эч ким менен саламдашпайт. Анан башка бирөөлөр дагы биринчи окуучу менен саламдашпайт. Анткени ал баардыгы менен саламдашып чыкты да, ассаламу алейкум деп. Бүт баары менен кол кармашып саламдашып чыкты. Бүттү уже, ал четке отурду. Аны биз эске албайбыз. Шнуру, он уже поздоровался со всеми. Мы уже его в расчет не будем брать. Бүттү уже. Эми экинчи окуучу калгандар менен келе башка үң менен эметейинчи азыр муну мен. Так, адашып кетпесин,
Кызыл менен кылайын. Экинчи окуучу үчүнчү окуучу менен саламдашты, көрдүңбү? Бир, эки, үч, төрт. Экинчи окуучу калган төртөө менен саламдашты. Себеби дегенде ал биринчи менен саламдашпайт уже. Биринчи менен ал саламдашкан. Ал төртөө менен саламдашат. Анан бүттү. Экинчи окуучу дагы уже болду. Ал эч ким менен саламдашпайт. Үчүнчү окуучу. Бир, эки, үч. Төрт, беш, алты менен саламдашат. Үчөө менен эле саламдашат. Болду. Ал үчүнчү окуучу биринчи менен экинчи окуучу менен саламдашпайт. Алар менен саламдашып бүткөн уже. Алар өздөрү келип саламдашкан да. Болду. Төртүнчү окуучу бир, эки. Экөө менен эле саламдашат. Бешинчи окуучу болсо алтынчы менен эле саламдашат, бирөө менен эле. Болду. Алтынчы окуучу тигилер менен барып саламдашпайт. Ал уже ага келишкен да тигилерчи. Тигилер ар бирөөсү бирден келип саламдашкан, болду уже. Ал башкалар менен саламдашпайт. Эми ушуларды эсептейбиз. Ушуларды кошуп коебуз мына. 5, 4, 3, 2, 1. Кошобуз, эмне болуп атат? 15. Жалпысынан 15 жолу кол кармашуу болот. Так, можно подробнее дейт. Жакшы эле подробнее эле түшүндүрдүң го, э? Мен айткан эле 15 деп калыңар, баарыңар. Жакшы. Азыр ушуга окшош суроо берем. Мына нол суроо, көрүнөр, байкаңар, варианттар менен башкача кылып берди. Демек, бул деген ошол Акылман лицейинин тестинде келген суроо. Ушуну эметип көргүлө. Нол суроону өзүңөр чыгарып көргүлө. Так, так, 28 дейт, В дейт, 16 дейт, 28 дейт, В дейт, эки толук көрүнбөй жатат дейт. Г варианты көрүнбөй атат сизе, бирок мындай эле эмесин жазып бергиле, жообун делечи. Жок, төртүнчү вариант бар, просто аны эметсем, мылдый түшүрсөм. Төртүнчү вариант 64 экен. 28. Хорошо. Кайра жазып эметпеле варианттарды. Келеле. Көрөлүк. Биринчи окуучу бар. 2, 3. Бул жерде окуучу эмес, достор экен. 5, 6, 7, 8. 8 дос бар. Ар бирөө менен биринчиси ар бирөө менен саламдашып чыгат, жетөө менен саламдашып чыгат. Андан кийинкиси алтоо менен жанакы окшоп, андан кийинкиси 5, 4, 3, 2, 1 деп кетет. Бул барабар 28 болот. Туура жооп бердиңер. Туура жооп 28. Так, Акылман лицейинде силерге подсказка, же келе подсказка бербей биринчи ушуну чыгарып көрүлөчү, кийинки суроо. Туура эмес го эмес, туура эле. Койчула, бул жерде варианттарды көргөзөйүн, ушундай.
ро белгисinin орнuna bir жұп bir жолу ғана. Так, Samsung SM A33 6E дейді. Сабақта енді жазсам болады. 525 дейді. Г вариант дейді, Б вариант дейді. 720 işte ары қандай варианттар айтып жатасыңар, ә? Ушул суроону азыр көргөзүп берем. Мындай подсказка берсемчи силерге, квадрат деген подсказканы берсемчи, ошол квадрат же болбосо куб дегендерди, мен квадрат дегенде мен даража катары айтып атам да. Акылман лицейинде көп колдонушат экен. Акылман лицейинин тестинде көп колдонуп жатышат. Сабактын бүтүшүнө дагы жарым сааттай убакыт бар. Мындай болот. Квадрат дегенде мындай болот, билесиңер. Мисалы үчүн 5-тин квадраты дегенде биз эмне кылабыз? 5-ти өзүнө көбөйтөбүз, 25 болуп калат. Эстеп коелук. 8-дин квадраты 8ден 2 болуп атат. Көрүп атасыңарбы? 8-ди 8ге көбөйтөбүз, 64, э? Эми карайбыз. 11 дейт. 11-дин квадраты. То есть бул деген 11-ди 11ге көбөйтөбүз. Эмне болуп атат? 121. Асты көрүнөр 121. Дейбиз дагы 12-ни 12ге көбөйтөбүз. Эмне болуп атат? 12-ни 12ге көбөйтсөк, бизде 144 болуп калат. 144. Бирок бул жерде 441 болуп атпайбы? 441 болуп атат, э? То есть ошону эле солдон оңго жазып койгондо, биз 144 оңдон солго санай турган болсок 441 болуп калат. И башкалар дагы ошондой. Тети 14кө көбөйтсөк, квадрат деген оңой эле. 3-4 класстарда эле эметип койсок, жөн эле 14 2 деп турса, 14 14кө көбөйтүп коебуз. 196 болот. Могу жерде карасаңар 691. Тескерисинче жазып койгон. Кийинкисине 15-ти 15ке көбөйтсөк, 225 болот. Оңдон солго жаза турган болсок 522. Эми мындан кийин уже белгилүү болуп калды болуш керек. 13-түн квадраты 13кө көбөйтөбүз. 169. Тескерисинче жаза турган болсок, Г варианты болуп калат. 961 болуп калат. Г вариант дегендер туура чыгардыңар. Так, хорошо, ал суроону өттүк. Эми булар моундай байланыштуу. Вертикалдык байланышы бар. Бул жерде ушул суроодочу. Бул да Акылман лицейинен келген суроо. Лицейдин тестинен. Силерге дагы ошол эле подсказка болсун. Квадрат дегенчи. То есть квадрат деген түшүндүңөр, э? Ошол. Эми бул жерде варианттарын албай калып турмун. Силер бирок мындай деле таба берсеңер болот. Варианты жок делечи. Канча болот? Подсказка бердим. Квадрат. Кайра эле ошол квадрат дегенди колдоносуңар.
Так, хорошо, азыр түшүндүрүп берем. Түшүнбөй калдым дегендер. Азыр көргөзүп берем. Горизонтально иштедим дегенде кошуп же кеметип коюппу? Кел эле көргөзүп берейин. Вертикалды дебедимби? Бул 5, 4, 3. 5'tin квадраты, 4'түн квадраты, 3'түн квадраты. Эмне кылабыз? Буларды кошуп коебуз. 5'тин квадраты дейбиз. Оңой эле бул. 5'ти 5ке көбөйтөбүз, 25. 4'түн квадраты, 4'тү 4кө көбөйтөбүз, 16. 3'түн квадраты, 3'тү 3кө көбөйтөбүз, 9. 25, 16, 9. Баарын кошсок, эмне болуп атат? 50. 3, 7, 2. 3'tү 3кө көбөйтөбүз, 9. 7'nin 7'ге 49, 2'nin 2'ге 4. Бул барабар 62. Ошо эң акыркы сан болуп калып жатат. Демек, кийинкисинде деле ошондой. 8'ди 8'ге көбөйтөбүз, 3'тү 3кө көбөйтөбүз, 5'ти 5ке көбөйтөбүз. 8'ди 8'ге 64, 3'tү 3кө 9, 5'ти 5ке 25, 73, 98. 98 дегендер бар болчу, туура чыгардыңар. Квадраттарын кошуп коебуз туура. Так, 35 дейсиңер, э? Бул жерде дагы квадратты колдонобуз. Сенин варианттарыңарды карап атам. Эгер муну жөн эле кошуп койсокчу, 5ке 7'ni кошобуз 12, 12'ye 9'ду кошобуз 21, Суммасы 21 болот экен. Эми, мындай тоголок болсо, анда эмне болот экен? Квадраттар болот экен да. 2'nin экинчи даражасы 4, кошобуз 3. Бул жерде анткени мына тоголок жок да. 3 анан 16. 4 4кө көбөйтөбүз 16. Барабар бул жерде 23. Эми 1'дин квадраты, 3'түн квадраты, 5'тин квадраты. Анткени үчөө тең мындай айлана болуп жатат. 1, 9, анан 25. Буларды кошсок, суммасы 35 болот. Мгм. Так, кичине эмелер болчу азыр менде дагы. Дагы көп суроо болчу, бир аз убактыбыз тар болуп калды. Кийинки эмелерди дагы өтөбүз. Болгону акыркы нол суроону өтүп коелук. Төмөнкү теңдемени канааттырган натурал x жана y сандары барбы дейт. Существуют ли такие натуральные числа x и y, что x умноженное на y умноженное на x плюс y равно 2025 дейт. Мына бул бир аз оор суроо. Жана жалган туура жооп берип атпадыңар эле. Ушунун эмеси кандай болот жообу?
X менен Y канча болот? Анан эмне үчүн ушунча болот? B дейсиңер ба? Эмнеге B? Так, келе. Эмне үчүн андай натурал сан жок деп атасыңар? Түшүндүрүп бере аласыңарбы? Так, түшүндүрө турган жок, э? Эмне үчүн ошондой депчи? Келе, мен түшүндүрүп берейин. Мындай болот. Байкасаңар, так, аза эмелер жазыптыр түшүн чыгарылышын. Чыгып кетти дейт. Мындай кылабыз. Көбөйтүп атпайбызбы бул жердечи? Бир, эки, үч. Үч санды мындайча айтканда көбөйтүп атабыз. Ошондо 2025 чыгып атат бизде. Үч санды көбөйткөндөн кийин 2025 чыгып атат. Анан, Агай, мен түшүнсөм болобу? сен ошо сага сүйлөөгөнгө уруксат бердим да как раз. Кашан биринчи теңдемеде кашан ичин иштейбиз да G да X1 неме Y болсо 44, экөөнү кошсок 45. Ал эми сыртында ал экөөнүн немеси жок, белгиси жок. Демек ал көбөйтүү болуш келет. 45ке 45 койсок 2025 болот. Ошондой X1 ошол натуралдуу сан. Г вариант деп атасыңбы? Ооба. Хорошо, мен түшүндүрүп берейин. 2025, 2025 бул так сан болуп атпайбы? Так сан. Орусча айтканда нечетное, нечетное число. Эми, байкасаңар, так сан менен так санды көбөйткөндө гана так сан болот. То есть нечетное умноженное на нечетное это будет нечетным. Мисалы үчүн 3-кө 5ти көбөйтсөк, 15 болуп атат. 7-ге 9-ду көбөйтсөк 63 көрүнөр. Так сандарды көбөйтсөк гана так сан чыгат. А эгерде экөөнүн бирөөсү гана жұп сан болуп калса, эмне болуп атат? Натыйжа жұп сан болуп атат. То есть бизде бул жерде 2025 болуш үчүн үчөө тең так сан болуш керек. Так сан, так сан, так сан. То есть эмне болуп атат? X деген так сан болуш керек. Так сан дегендер эме орусча окугандар бул нечетное. Y деген так сан болуш керек, нечетное. X кошулган Y деген бул дагы так сан болуш керек. Бул суроо бир аз оорураак. Үчөө тең так сан болуш керек, чтобы 2025 болуш үчүн. Эми макул X так сан деп коелук. Y дагы так сан болсун. Бирок эки так санды кошсок жұп сан болуп калат да. Мисалы үчүн X'ти 3 деп элестеткиле, Y там 5 деп элестеткиле. Экөөнү кошсок жұп сан болуп катпайбы? Үчөө тең так сан болушу мүмкүн эмес. Бул жердечи. Могул жерде Samsungден туура жооп бериптир. Так санга так санды кошсок жұп сан деп. Эми бул суроо бир аз түшүнбөй калсаңар эме эч нерсе болбойт. Бул бир аз оорураак, кичине олимпиадалык
суроо болчу. Бир аз оорураак болчу. Бул где-то Акылман лицейинин бир 3-турунда келе турган суроодой да. Же болсо бул биринчи вариант мен түшүндүрүп бердим. А экинчиси болсо силер эме дагы кылсаңар болот. Варианттарын баарын дагы коюп чыксаңар болот. Ошол дагы ошентип дагы чыгарсаңар болот да. Ошол дагы туура болот. Эмне кыласыңар? Мисалы үчүн x-тин ордуна 5 коесуңар, y-тин ордуна 9 коесуңар. 5 кошобуз, көбөйтөбүз 9. 5 плюс 9 деп туруп, бул табасыңар 2025-ке барабар болбойт. То есть А вариантын коюп чыгасыңар болбой калат, Б вариантын коюп чыгасыңар болбой калат, Г вариантын коюсуңар болбой калат. Анан эмне болот? Бир гана В варианты. Демек, мындай натурал сан жок болуп калат. Варианттарын коюп койсоңор, то есть туура жооп бул жерде В варианты. Так, сабагыбыз бүткөнүнө аз калды. Акыркы бир эмелерди айта кетейин. Эмем көрүнүп атабы? Башка бир экран көрүндүбү? Экранга жазып койгула. Эме чатка жазып койгула. Ооба, Realme 6 Pro туура жооп берди. Башка жооптор менен салыштырганда ооба ошентип койсоңор болот. Көрүндү. Так, эми курс тууралуу айта кетели. Бул 5-6 класстар үчүн курс. Эми 5-6 класстар үчүн дегенде көбүнчө быйыл ошол 5-6 класстарды бүтүргөндөр үчүн. Так, кечиресиздер, менин экран бир аз катып калды азыр. Кичине эме болуп атат. Бул курс, ушу биз уюштуруп аткан курс 5-6 класстар үчүн баардык деңгээлдерге болот. Себеби дегенде эменин башында, курстун башында силерден тест алабыз. Ошо тесттин натыйжасында, эми азыр деңгээлиңерди көрүп атам да, ар бирөөңүз ар кандай да. Такыр жооп бербегендер болду бүгүнкү сабактачы, жеңил суроолорго даже. Демек, алардын деңгээли төмөн экен. Аларга биз төмөндөгүдөй мындай базовый нерселерди үйрөтөбүз. Орто деңгээлдерге орто, тесттин натыйжасынан күчтүүлөргө эң акыркы суроолорго окшоп кичине мындай оорураак суроолорду өтөбүз. Ар бирөөнүн деңгээлине жараша. И биздин сабакта логика боюнча дагы эме болот. Э, Математика жана логиканы үйрөтөбүз. Так, суроолоруңарды окуй берейин. Суроолоруңарды эметейинчи. Канча сом болот дейт, аларды азыр айтам. Кызым быйыл 6 класстан 7-ге көчөт дейт. Бирок жазында тапшырып өтпөй калган дейт. Ага январда баштап окуса болобу дейт. Январдан баштап окусаңыздар болот, бирок эме болуп калат да. Эми анда деле баштасаңыз болот, бирок канча эрте баштасаңыздар ошончо жакшы. Курс канча ай болот? Азыр баштайбыз. Жайында 2 ай болот, андан кийин сентябрдан баштап деле окута беребиз. Орус класстар үчүн орусча болот сабактар. Азыр мен бир экранды бир өчүрүп туруп кайра баштайынчы, мына болчу ата. Экран зависа жетип калды азыр. Кайра ачам. Так. Эми көрүнүп атабы? Жаңы эме экран менен. Көрүнүп атат. Мындай кылалы, азыр мен баардыгын түшүндүрө кетейин, силердин суроолоруңарга жооп
Де мурда курс 5-6 класстар үчүн баардык деңгээлдер үчүн курстун башында тест алабыз. Ошол тестке жараша группаларга бөлөбүз. Күчтүү, орто, анан слабыйраак деп. Так, деңгээл тест менен аныкталат. Сабактар кандай болот? Келе сабактар жөнүндө түшүндүрүп кетейин. Сабактар ушундай Zoom платформасы аркылуу болот, онлайн. Telegram группага кошобуз. Себеби дегенде записьтерди биз WhatsAppка жүктөй албайбыз, билесиңер, чоң файлдар жүктөлбөйт. Telegram группадан суроолоруңарды берип эметип берсеңер болот. А бирок сабак өзү Zoom аркылуу болот. Түз эфирде, ушундай түз эфирде мугалимден сурай бересиздер. Эми азыркындай бир 100дөн ашык окуучу болбойт. 20га чейин окуучу болот да. Ичинде ар бир окуучу менен эметкенге жеңилирээк болот. Кайтарым байланыш болот. Үй тапшырма берилет. Анан орус группа өзүнчө, кыргыз группа өзүнчө. И сабакты биздин күчтүү, тажрыйбалуу мугалимдер берет жанакындай. Ар кандай экрандарга чыгып жүргөн, инстаграмы бар, телевизордо жанакындай мамлекеттик каналда сабак берип жүргөн мугалим эжелерибиз бар. Частный мектепте же болбосо чет өлкөдө окуп келген, то есть билими төмөн эмес, просто өтө знаменитый эмес да, бирок эмеси мындай билим деңгээли, түшүндүрмөсү күчтүү мугалимдер. Жүздөгөн мугалимдердин арасынан биз отбор кылып эң күчтүүлөрүн тандап алдык. Бирок менин программам менен өтүшөт. И алардын үстүнөн мен көзөмөлдөп турам. Жыйынтык болот, эми жыйынтык болот дегенде мындай. Сөзсүз түрдө кандайдыр бир деңгээл өсөт да. Мисалы үчүн биз айтпай элебиз, үчкө окуган баланы биз сөзсүз түрдө акылман лицейине өткөрүп салабыз деп андай убадабыз жок да. Эми үчкө окуган бала балким 4кө же 5кө окуп калат курстачы. Бирок жакшы окуган бала буюрса акылман лицейине өтөт деген үмүттөбүз. Анткени быйыл 17 окуучум акылман лицейине өттү. Бул 17 минимум да. Минимум 17 окуучум. Анткени булар мага жазгандар эле 17. Сүйүнч агай мен өттүм дегендер 17 окуучу, андан деле көп болушу мүмкүн. Райондук же областтык деңгээлдерде быйыл 8 окуучум олимпиада жеңди. Анан жыйырттан дагы көп окуучум, эми 60тан минимум дегенде 60 окуучум 200дөн көп упай алды. Так, график. Курстун графиги көргөндө эле почти күн сайын эле болот. Суббота, воскресенье сыртында. Понедельниктен пятницага чейин күн сайын 1 сааттан, күнүнө 1 саат, жумасына 5 күн, айына 20 сабак. Сабактар түшкө чейин өтүлөт. Же 9дан 10го чейин, же 10дон 11ге чейин, же 11ден 12ге чейин. Эми группаларга бөлгөнгө жараша. Баасы бизде 20 сабак болгондуктан 4 000 сом болот бир айга. Башка курстарды билесиңер, жумасына көбүнчө жумасына 3 күн деп, анан айына 12 сабак болуп калат. Бизде 20 сабак, то есть дээрлик 2 эсе көп да сабактын саны. Эми 2 айдыкын дароо төлөп салам десеңер, анда 7500 болот. 2 айдыкын дароо төлөйсүз. Анан быйыл окуулар 15 сентябрь башталат, билесиңер. Ошого как раз 2 ай, то есть 8 жума жетишип калабыз. Так, эми суроолоруңуздарды эметтиңиз. Суроолоруңарды жазгыла. Так, дээрлик ушул суроолорго, мурда берилген суроолорго эметтим окшойт, жооп бердим окшойт. Так, Realme дейт, дагы бөлчөктөрдү өтөбүзбү дейт. Эми мындай да, тест тапшырасыңар да, кайсыл эмеде болсоңор, деңгээлде болсоңор, ошолорду өтөбүз. Сабак бүттү. Ооба. Анан кызыккандар болсо группага, азыр группаны ачам, плюс деп таштап таштай кеткиле, же болбосо биздин менеджерлер менен байланышкыла. Так. Курс онлайн, сабак бүттү.
Э, төртүнчү класс бүтүп бешинчи класска көчкөндөр эмеде кылышат. Келе жаткан эмес, андан кийинки жыл, то есть дагы бир жыл бар. Бир жылдан көбүрөөк убакыт бар. Жетинчи класстан конкурска катыша алат да, ооба. Бештен жетиге секиргендер катыша алат. Ошондо качан башталат? 20-июльда башталат. Качан болот тест? Тесттин ссылкасын жөнөтүп. Э, Ошо ссылкага кээ бирөө ишенбей аткан болушу мүмкүн, азыр ар кандай там мошенниктер болуп атпайбы? И ссылканы дагы жөнөтөм, и PDF файлды дагы жөнөтөм. Окуй берсек болот да, окуй берсеңиздер болот. Бул азыркы жайга 2 ай пландап атабыз да, бирок дагы бир сыйра деңгээлин текшерип туруп, күздөн баштап улантабыз. Башка мугалимдер да логика сабагын берет. Ошол логика сабагы боюнча айта кетейин. Бизде понедельник, среда, пятница математика болот, вторник, четверг күндөрү логика болот. Тестти азыр жөнөтөм сабактан кийин сразу. Жетинчи класска көчтүм, тест тапшырсам болобу? Бештен жетиге секирип атсаң точно болот. Алтыдан жетиге секирип атсаң пока белгисиз. Онлайн сабак, онлайн сабак, сабак бүттү. Төртүнчү класста катыша берсе болобу? Катыша берсе болот. Математикадан башка дагы кошумча сабак болобу? Ошо математика менен логика 17 августтан ары башталабы? Эми азыркынын улантысы болуп калат да. Тест качан болот? Азыр болот. Жетини бүткөндөргө өзүнчө класс ачылбайт. Жетини бүткөндөр эгерде деңгээли начар болсо, ошол пробелдерди эметип алса болот, өтүп алса болот да. Бар болушу мүмкүн да, 5-6 класстын темасынан өтпөй алгандарчы, жакшы түшүнбөй алгандар ошолорду эметип болот. Плюстарды бул жерге калтырбайсыздар. Плюстарды группага калтырасыздар да. Группага азыр дароо ачам бул эме бүткөндөн кийин. Сабактар ушундай өтүлөт. Примерно ушундай өтүлөт. Просто бир айырмасы бар. 180 биз 200 окуучу болду да. Ал жерде 10 канчалык окуучу болот, ошондуктан ар бир окуучуга көңүл бурулуп жетишет. Биздин мугалимдер тест качан азыр кылманда чыга берелүү дейт. Суроолоруңар жок болсо чыга берсеңер болот. Тапшырма 2 мисал бериңизчи. Азыр мен өткөн форма эмелерди жөнөтөм сиздерге. Бүгүнкү материалдарды, калган суроолорду чыгарсаңыздар болот. Башка өтөбүз. Менин программа менен өтөсүздөр. Так, азыр бир айга жазылып кийин экинчи айга өтсөк, жок, анда скидка болбойт, ноутбук керекпи? Телефондон деле өтсөңүздөр болот. Агай, биз азыр эле кирдик, сабак көрө албадык дейт. Эме болот, записин жөнөтөбүз. Быйыл 5-ти бүтүргөндөр 7ге секирет. Январь, февраль айында анда деле окута алабыз. Бирок канча эрте баштасаңыз ошончо жакшы. 4-сү бүткөндөр деле катыша берсе болот. 6-ны бүткөндөр айткандай эле белгисиз, качан тапшыра аласызбы же тапшыра албайсызбы. Толук курс канча убакыт бар? Толук курс тетиги быйыл баштап туруп, майга чейин болот. Агай, бүттү, бүттү. 2 ай окусак даяр болуп калабызбы? Эгер деңгээлиңер күчтүү болсо, 2 айда даяр болуп каласыңар. Деңгээлиңер начар болсо, анда 2 айда базалык деңгээлде эле өтөсүңөр. Телефон менен окуса болобу же ноутбук керекпи? Телефон менен окуса болот. Математиканы жок, бизде баардык сабактарды мугалимдер өтөт. Чыксаңар болот. Кайсыга төлөйбүз? Азыр реквизит ошонун баарын жөнөтөм. Следующий ошо курска жазылгандар понедельник башталат сабактар. Так, так. Кайсы суроого келип калдым? Акылман лицей качан тапшырат дейт? Эмеде апрель айында. Тыйын вперед бериш керек. Алтын бүткөндөр деңгээлин көтөрүш үчүн окуса болот. 5-6 класс инimiz экөөбүз окуйбуз, агай, хорошо. Биз менен байланышыңыздар. Жок, уже эле баштайбыз биз. Сентябрь баштабайбыз, азыр эле баштап атабыз. 5-тен 7-ге секиргендер апрель айында тапшырат.
Эми калган предметтерден адис болбогон үчүн мен өтө албайм да. Кыргыз тили, англис тилдерди айтып жатасыздар да. Азырынча пока жок bizde. Акылманга тесттер ошо кыргыз тилинде, орус тилинде, эки тилде тең болот. Жанагы суроолорду көргөзбөдүмбү? Ошолор прям акылман эме тестиндеги суроолор. Кыргыз тили курсу ошо сентябрларда башталып калат. Башка мугалимдер сендей өтө албай, жок, бизде атайын эң күчтүү. Атайын кадимкидей вакансия кылып, 100дөн ашык мугалимдин арасынан 4-5өн тандап алдык. Саат канчаларда болот? Түшкө чейин 9-дан ушул убакыттарга эметип эле расчет кыла берле да, понедельниктен пятницага чейин. Сиздерге да рахмат. Мындай кылалык. Калган суроолоруңуздардычы уже окшош эле суроолор болуп атат. Эмени бүтүрө берелик. Тестти азыр мен группага жөнөтөм, сөзсүз түрдө тапшырып койгула, деңгээлиңерди текшериш үчүн. Сиздер менен менеджерлер байланышты да. Бизде да жанагы жазып атпайбы ошолор менеджерлер. Ошолор менен байланышыңыздар. Калган суроолорду ошолорго берип койсоңор болот. Сиздерге да рахмат. Так, Арстан Дүйшенов мага жооп берип коюңуз дейт. Кайсыл суроого? 4-класска көчкөндөр катыша берсе болобу? Так, 3-класстан 4-класска көчкөндөр эми деңгээли бир аз слабый болуп калышы мүмкүн. Бирок классында өтө күчтүү болсо, аябай күчтүү болсо, анда катыша берсе болот. Мындай. Ар бир класста 1-2 жакшы окуган бала болот го, ошондой. Ошолордон бирөө болсо. Өзүңүз кайсы мектепте иштейсиз дейт? Мен мектепте иштебейм, мен частный эле иштейм. Болду уже. Эми саламатта калгыла. Күчтүү жакшы көрүп анда курска катышса болот. Байланышта болобуз, биздин менеджерлер менен байланышыңыздар. Суроолоруңуздар болсо, записьте өчүрө берелик. Жирит боюнча сурап атасыңар, жирит боюнча азыр жок. Жирит боюнча сентябрларда башталат курсубуз. Рахмат, силер да саламатта калгыла.